Ушул биз билебиз, сиздин министрлик мыйзамсыз бактарды кыюу менен күрөшүп келет. Бул учурда абдан керек экен. Бирок мага биздин шайлоочулар кураган жана авариялык абалды бактарды санитардык жана ушул кыюу тазалоо иштерине уруксат алууга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылышууда. Мисалы үчүн ошол эле Москва районунда Миң Булак айыл өкмөттөн кайрылуу түшүп келди. Ушул мындай жагдайда эмне кылуу керек болот деп суранып атат да. Анткени кураган бутактар бүгүнкү күнгө авариялык абалдагы кооптуу бактар айыл өкмөттүн аймагынан толук кандуу чарбалык иш жүргүзүүгө жол бербей атат да. Ал эми уруксат кагаздарды алууга эмне керек деп болуп атат. Мен ойлойм, бул маселе жалаң бир айыл өкмөттө эмес, көп биздин Кыргыз Республикасында көп айыл өкмөттөр бар экен. Ушул маселени сиз өзүңүздүн көзөмөлгө алып коюп, өзгөчө Миң Булак айыл өкмөттөн. Анан кийин экинчи суранышым бул ошол эле айыл өкмөттө дагы бир көйгөй бар экен. Аларга калдыктарды чогултуу жерин түзүүгө уруксат алуу маселеси бар экен. Бул максатты ишке ашыруу үчүн кандай документтер талап кылынат деп ошол эле Миң Булак айыл өкмөттөн болуп, анан сиз менен өзүм эле жолугуп ошол маселе дагы карап көрүүңүзгө суранат элем да. Рахмат. Рахмат Кабизович, мен жазалап, мен сизге контакт таштап кетем да. Ал тартиптер бар.